Саламатсыздар кымбаттуу балдар. Кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн силер алгебра боюнча тесттик суроолорго жооп бересиңер. Бул сабактын иштелмесин төмөнкү сайттан алсаңар да болот. Бүгүн тапкычтыкка, бат чечим чыгарууга, ылдам аткарууга чакырабыз. Андан кийин эске тутуңар жана билимиңерди сынай аласыңар. Анда эмесе баарыңарга ийгилик. Тесттик суроолордун шарты менен тааныштырып кетсем, ар бир суроого 4 жооп варианттары берилген. Бир варианты туура. Ар бир суроону аткаруу үчүн 20 секунддан убакыт. Кеттик баштадык анда. Биринчи суроо 1024 санын негизи 2 болгон даража түрүндө жазгыла. Ар бир суроо үчүн 20 секунддан убакыт. Кетти. Убактыбыз аяктады. Анда эмесе эгерде ким 4-чү жоопту 2-нин 7-чи даражасы деген жоопту тандаса, бул жооп туура эмес экен, балдар. Кийинки жооп 2-нин 9-чу даражасы. Бул да туура эмес дейт. Туура жообу 2-нин 10-чу даражасы. Эгерде ким ушул жоопту да белгилеген болсо, азаматтар, экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Экинчи суроо. Логарифм 3 негизи боюнча 27. Убакыт кетти. Канчага барабар? Логарифм 3 негизи боюнча 27 канчага барабар? Убактыбыз аяктады. Туура жооп. Эгерде ким 4-3 жооп 4 деген жоопту белгилесе, туура эмес дейт. Эгерде ким 2 деген жоопту белгилесе, туура эмес. Ал эми туура жообу бизде 3 экен. Ким ушул жоопту белгилеген болсо, дагы бир упай. Кийинки суроо салыштыргыла дейт. Логарифм 3 негизи боюнча 2 чоңбу же 0бу дейт. Убакыт кетти. Мүмкүн болсо дептериңерге жазып алгыла. Убакыт бүттү. Эгерде ким барабар деген жоопту белгилесе, бул жооп туура эмес экен. Кичине деген белгини койсо, бул жооп да туура эмес экен. Туура жообу бизде чоң экен. Логарифм 3 негизи боюнча 27. Логарифм 3 негизи боюнча 2 0дон чоң дейт. Анда эмесе 4-чү суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Теңдемени чыгаргыла дейт. 4-түн 2-чы даражасы 8ге барабар экен. Дептерге жазып баштадык. Убакыт кетти. Убактыңар бүттү. Эгерде ким 3 деген жоопту белгилесе, туура эмес дейт. 2 деген жоопту белгилеген окуучу дагы туура эмес 0 упай алып калдыңар. Ал эми 2ден 3 деген жоопту белгилесеңер, бул туура жооп дейт. Азамат, ким ушул упайды туура жоопту белгилесе, 1ден упай жазгыла. Кийинки 5-чи сурообуз теңдеменин тибин аныктагыла дейт. Билесиңер, биз буга чейин теңдемелерди классификациялоо боюнча өткөнбүз. X-тын 4-чү даражасы кошулган Y-тын 5-чи даражасы барабар экен X-тын квадраты Y-га. Убакыт кетти. Тибин аныктайбыз. Кандай тип?
Убактыңар бүттү. Татаал теңдеме деген жоопту белгилегендер туура эмес дейт. Трансценденттик деген жооп туура эмес дейт. Жөнөкөй туура эмес. Демек бул тиби боюнча алгебралык теңдеме экен. Ким ушул жоопту белгилеген болсо 1 упай. Кийинки суроо. Эсептегиле дейт. Дептерге жаздык. -4 кемитилген 6 кошуу 12 кошулган -5. Кетти убакыт. Убактыбыз аяктады балдар. Биринчи жоопту белгилегендер 5 дегендер туура эмес дейт. 10ду белгилегендер туура эмес. -7 деген жоопту белгилегендер туура эмес. Ал эми бизде туура жообубуз -3 экен. Ким ушул -3 деген жоопту белгилеген болсо? Азаматтар. Дагы 1ден упай кошобуз. Кийинки суроо. Көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла дейт. Анын квадраты кемитилген 9бнын квадраты. Көбөйтүүчүлөргө ажыратат экенбиз. Дептерге жазып алып баштадык. Убактыбыз бүттү. Эгерде ким А жообун белгилесе, туура эмес. Экинчи жообун белгилесе, туура эмес. Ал эми бизде туура жооп 4-чү жооп экен. Эгерде 4-чү жоопту белгилеген болсоңор, азаматтар. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү сабагыбыз жакса, комментарийге жазып койсуңар. Ал эми кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта, аманчылыкта болгула дейбиз.